Оптимистик божомолдордон сырткары быйылкы жылы өлкөбүздүн бюджети бир топ кыйынчылыктарга дуушар болууда. Экономиканын бардык маанилүү секторунда олуттуу өсүштөр байкалган жери жок. Курулуш, текстиль жана кийим тигүү жаатында алган эмес, оор өнөр жай жана энергетика тармагында дагы абал кыйын. Ал эми сандар эмнени айтат жана биздин экономикабызда эмнелер болууда? Кененирээк кийинки материалда. Исполнение сложилось дефицитом денежных средств в размере 16 миллиардов денежных средств или 5,4% КВП. Үстүбүздөгү жылдын 10 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда ички дүң өнүмүнүн көлөмү 360 миллиард сомдо түзгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 2,7%га көбөйгөн. Ал эми өкмөт мындан да жогорку жыйынтыкты күтүп жаткан. Бирок экономисттердин белгилегенине караганда айыл чарбасынын өсүшү кубандырууда. Буга негизинен айыл чарбасы 2,2%га, курулуш сектору 7,6%га жогорулагандыгы себепчи болгон. Буга кошумча тейлөө кызматтары 3%га өскөн. Эгерде мурда өнөр жайдан башка бардык секторлор өнүгүү көрсөтүп келген болсо, жылдын аягы келгенде кыргыз экономикасынын туруктуу ийгилик жаратып келген тармактары төмөндөп кеткен. Кандай болбосун, биз Евразия экономикасынын бирлигинин жакшы жактарын колдоп келебиз. Тагыраак айтканда, экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө туруктуу эт менен камсыз кылуу оң жолго коюлбай келүүдө. Азыркыга чейин экономикабызга теңге же рубльдин курсунун кескин төмөндөп кетиши таасир берип, сомдун жогорку курсу товарларды кымбаттатып, анын айынан атаандаштыкка туруштук бере албай жатат. Быйылкы жылы Казакстан жана Тажикстандан өтө көп цемент келе баштады. Алар биздикине салыштырмалуу арзан. Мында баягы эле курстук айырмачылыктар болууда. Улуттук валютабыз менен теңгенин айырмачылыктары белгилүү бир роль ойноду. Экономика министрлиги өлкөбүздүн социалдык экономикалык өнүгүшүнө 2015 жылдагыдай глобалдык каржы кризиси жана Кыргызстандын негизги соода өнөктөштөрүнүн дүйнөлүк экономиканын өнүгүшүнүн басаңдашынан улам терс таасирин тийгизип жаткандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Ал эми салык кызматы быйылкы жылкы салык топтоо божомолдонгондон дагы төмөн болоорун айтышууда. Салыктардын төмөндөшүнүн негизинен айтсак, киреше салыктары боюнча киреше салыктарында дээрлик 1 миллиард 200 миллион сом азаюу бар. Мындай төмөндөөлөр бизде 2015 жылкы декларацияларын тапшыруу өнүктүгүнүн көрсөткүчтөрү, тагыраак айтканда салыктардын квартал боюнча жыйынтыктарынын алдын ала салык киреше суммаларынын көрсөтүүлөрүнүн айынан болууда. Мамлекеттик салык кызматы мындан тышкары быйылкы жылы өндүрүштүн көлөмүндө жалпы төмөндөө болгондугун белгилеп жатат. Салыкчылардын 10 айынын жыйынтыгы боюнча 3,5 миллиард сом аз топтолгон. Салык кызматы тарабынан бюджеттин толукталбай калган бөлүгүн жабууга жана кошумча резервтерди табууга иш-чаралар катуу жүрүп жатат. Жөнөкөй тил менен айтканда, жылдын башындагы жогорулоодон кийин кескин түрдөгү төмөндөө башталып, ал ушуга чейин уланууда. Экономиканын өнүгүшүнүн 5%дык божомолдуу өнүгүшү дагы ишке ашкан жок. Ал гана эмес, 3%дык чектен да ашпай калган. Ал эми Кыргызстандын негизги экспорттук булагы болгон алтынды сатуунун көлөмү бир кыйла төмөндөгөн. Бирок эгерде биз кумтөрдүн көрсөткүчтөрүн өзүнчө алып карасак, анда алдын ала көрсөткүчтөр 5 миллиардтан ашуун болот. Кумтөр өзүнүн көрсөткүчтөрүн аткаруусу күтүлүүдө. Ушул жылдын 3 кварталынын жыйынтыгы боюнча Кумтөр ишканасы дээрлик 11 тонна алтын өндүргөн жана өткөн жылдагыга салыштырмалуу башынан бери өзүнүн көрсөткүчтөрүнүн ашыгы менен аткарып келатат. 3 кварталда өндүрүлгөн алтындын көлөмү 5 тоннадан ашып 220 миллион доллар наркында болгон. Ал эми 4 кварталда дагы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Ошондуктан аткаминерлер келечекте оптимисттик көз караш менен карап, кумтөр көрсөткүчтөрүн былтыркы деңгээлге жеткирүүнү пландап жатат. Ал эми өкмөттө өлкөбүздөгү эң ири алтын кен компаниясынын натыйжасында 2017 жылдагы бюджеттин таңкыстыгы анчалык деле коркунуч жараткан жери жок.